Кымбаттуу бир туугандар, баарыңыздарга Кудай тегенин тынчтыгы болсун. Биз кайрадан ушул эфирибизде, видео курсубузда дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе менен сүйлөшөбүз. Темабыз руханий же рухий кардиограмма деп аталат. Экранга көңүл бөлөбүз, доскага. Мына ушул жерде мен эки кардиограмма деген эмне? Кардиограмма деген бул медицина адамдарына белгилүү, кимдер хирургияда иштесе, медицина борборлорунда, поликлиникада иштесе, ошол инсандарга, ошол адистерге абдан бул сөз белгилүү. Анткени кардиограмма, кардио бул жүрөк боюнча, грамма жүрөктүн согушу боюнча көргөзгөн бир жадыбал же абал. Бул жерде мен эки адамды чоңураак кылып көргөзсүн. Муну эки адамдын абалын көргөзүп жатам. Бул жерде машаякчынын, Кудайга ишенген, Кудайдан корккон адамдын абалын десек да болот. Бирок адегенде биздин биологиялык абалды көргөзөйүн. Тирүү адамдын жүрөгү дайыма же сөзсүз муну сүрөттөгүдөй согот. Балким мен так бере алган жокмун, бирок тирүү адамдын, жүрөгү иштеген адамдын абалы мына ушундай согот. Ал эми өлүк адамдын жүрөгү ал согуп барып туруп акырындык менен токтойт. Ошо менен бир гана түз сызык болуп калат. Демек бул өлүк адам, өлүк адамдыкы бул барып түз болуп калат деген сөз. Анын жүрөгү токтоду, ал өлдү деген сөз. Анда биологиялык абал токтоду. Демек, кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, тирүү адамдын жүрөгү дайыма согот, согот аныкы, анда ошол нерсе көргөзүп турат. Ал эми өлүк адамдыкы ал түз гана сызык болуп калат, анда жашоо токтоду, биологиялык жашоо токтоду. Эми качан биз руханий ушул нерсенин маанисин алып караганда, тирүү адамдын абалы дагы, же болбосо руханий абалда жашап жаткан адамдын дагы жүрөгү, анын руханий жүрөгү ушундай согот. Эгерде мен бул жакты мындай ачып көргөзчү болсом, бул жакта мен мындай кылып чагылдырайын. Качан ишенген адам эки абалга түшүп калат. Бири жакшы абалга, экинчиси жаман абалга. Качан мен ыйык жазууну канчалык жакшы окубайын, мен мектептен жакшы окубайын, Библияны жакшы билбейин, бирок бир кырдаал келет, жашоодо бир чоң сокку болот, ар кандай жашоонун бурганактарында менин абалым ошол учурларда олку-солку болуп кетет. Бул деген сөз, мен эгерде ушул жерде түз жашап жатсам, ушул жерде, бирок ушул жерде мына жерде мен болсом, мен бара жатып бир ушундай бир не деп коебуз, чуңкурга, оорго түшүп калабыз. Оорго түшүп калуу деген сөз, мен бир абалдан абдан төмөн, депрессияга дейбизби, стресске же күнөөгө батып калдым деген сөз. Демек мен ушул жерден акырындык менен түшүп калдым ушул абалдан. Бирок Кудайдын куткарылуусунун негизинде бул мен болсом, жакшы эле келе жатып бул жерден ушул абалга түшүп калдым. Бирок Кудай менен элдешкен кезде, кечирим алган кезде, бир туугандардын жардамы менен, Кудай теңир ал бир туугандар аркылуу жардам берет, мен акырындык менен бул жака кайрадан көтөрүлөм. Кайра мен мурдагы абалыма, калуума келем. Бирок дагы бир оош кыйыш учурларында жашоомдо бурганактын ошондой коюндун дейлиби соккулар урган кезде акырындык менен ушул абалга түшүп калам. Кайрадан акырындык менен чыгам. Демек, мен кардиограммада түшүндүрдүм, мына ушул жерде мынандай болуп иштейт. Эгерде түп-түз болуп калганда, мынандай болуп калганда, бул өлүк адамды түшүндүрмөк, ушул бойдон кете бергенде. Тирүү адамдын жүрөгү сөз түрдө ушундай согот. Антпесе ал жашабайт. Демек, тирүү руханий адамдын дагы абалы мына ушундай абалда өтүүгө тийиш. Биз канчалык руханий абалда жогору бойлуу болбойлу, китепти жакшы окубайлы, мына ушул цикл, ушул абал кайталанат. Демек, менин ушул абалым бул нормалдуу көрүнүш. Бул жакшы көрүнүш.
Эгерде менде оош кыйчу, кээде бирөө мени капаландып коет, кээде менде ар кандай абалдар болуп калат, бул жакшы эле, туура эле көрүнүш. Себеби таарынбай калдым, ой капаланбай калдым, мен өмүрү таарынган эмесмин деген ишенген адам болбойт. Аны таарынтат, аны капалантат. Руханий жактан мен тикеден тике турам, карманып турам деген адамдар дагы аз. Ошол адамдар да калсырайт. Анткени ыйык жазуу окутат. Ыйык жазууда менмин деген пайгамбарлар дагы, менмин деген атактуу инсандар, ишенимдин түркүктөрү болуп эсептелинген адамдар дагы кезинде тайсалдаган. Муса пайгамбар уадаланган жерге кирбей калган, анткени ал тини менен күнөө кетирген. 105-чи забурда да бул нерсе таксыкталып жазылып жатат. Сулайман пайгамбар өзүнүн жүрөгүн аялдарга берип койду, канчалык акылдуу болбосун. Дөөт пайгамбар да ошондой болду. Кудайдын жүрөгүнө жаккан адам деп аталганы менен денелик алсыздык алдырып койду. Кийинки жаңы муун, жаң келишимдин адамдарынан ыйык элчи Петр Ыйсанын жанында 3 жыл тынымсыз анын окутуусунун карамагында болгон. 3 жолу сатып чанып чыгып кетти. Жүйүт сатып чыгып кетти аны. Албетте ошол адамдар кайра калыбына келип, түптөлүп, түздөлүп, оңдолгон. Мен айтып жатам, алар дагы тике турам деген учурда, алар дагы ошондой абалдан, ошондой өйдө төмөн, оош кыйыш абалдан өткөн. Демек, биз кайрадан бул доскага келебиз. Ушул абал, мына бул жердеги мен көргөзгөн, бул нормалдуу, жакшы көрүнүш. Же кайсы бир деңгээлде ишенген адамдардын жашоосунда боло турган табигый көрүнүш десек туура болот. Эми экинчи бөлүктөгү адамдарды айтайын. Мен ишенген адамдын эки абалын сүрөттөп берип жатам. Бул руханий жактан өсүп жаткан машаякчынын туура жолу болсо, кайсы бир деңгээлдеги. Экинчи эле машаякчылын жолу, анын абалы ушул жерден келе жатып, моол жакка түшүп калган кезде, ушул жерден чыкпай калган кезде бул жактан Кудай ушул жерден сүйлөйт. Өздөрүнүн адамдары, насааттары менен, жакын адамдары менен Кудай сүйлөгөн кезде ага да тоотпой калган кезде, ушул жерде калып калса, мына ушул коркунучтуу абал. Экранда да чоңураак көргөзсүн. Демек, машаякчы адам ушул жерге түшүп калган кезде абдан коркунучтуу абал. Демек, кымбаттуу достор, менин негизги ушул жердеги эки абалды көргөздүм. Демек, машаякчынын ушул жерге, же болбосо ушул жерден көргөзөйүн, муну бул жерде түшүп туруп, ушул жерден чыкпай калганда коркунучтуу абал. Бирок чыгып өйдө төмөн болгон кезде бунда ар бир машаякчы бул нерсени башынан кечирет. Демек, кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, ишенген адамдын жашоосунда мына ушундай абалдардан өтүүгө тийиш, бирок ошол абалга түшүп туруп, ошол абалда калып кеткен бул эң коркунучтуу. Бул ишенген адамдардын жашоосунда. Ошон үчүн, кымбаттуу достор, биз болушунча Кудайга таянганда үйрөнөлү, Кудай менен жашаганды үйрөнөлү. Ыйса Теңирибиз бизге күч, кубат, дем, шыктандыруу берсин. Биз ошол абалда калып калгандан Кудай сактасын, Кудай жетектесин. Ушул дүйнөдө бекем болууга, ишенимди акыр аягына чейин сактоого умтула берели. Кудай жетектесин. Дүйнөдөгү ишенбеген адамдарга, жакын туугандарыбызга бизди колдонуп, Кудай биз аркылуу даңкталсын. Ал эми биз Кудай Теңирдин жарактуу, анын керегине жараган жарактуу идиштеринен боло берели. Кудай Теңир ар бириңиздерди сүйөт, жетектесин. Ыйса Теңирдин тынчтыгы болсун. Аминь.